Азыркы учурда мамлекет тарабынан Кытайдан алынган COVID-19 каршы вакцинага көз карашыңыз кандай? Алсак болобу? Бара-бара алганга мажбур кылганы жатышат. Бирок ал вакцинаны көтөрө албай өлгөндөр болуп атыптыр. Вакцина боюнча мен эч нерсе деп айта албайм. Алла таалам биринчи баарыбызды ушу жаман оорудан сактасын, ооруп аткандарга шифа берсин. Кудай кааласа бардык Алла Тааладан эми туура вакцинага деле динибиз каршы эмес, бирок курамы эмнеде? Ал ошо вакцина деп кийин кайра оорутуп койбойбу? Азыркы айтып аткандай. Бундайлар дагы ошон үчүн аябай кылдаттуулук менен тактап биздеги Минздрав деп коебуз, министр мына саламаттык сактоо министрлиги буга Кыргызстандагы ар бир жарандын ден соолугуна жоопкер министерство бар. Булар жооп бериш керек да. Вот ошон үчүн айлык алып отурушат, ошон үчүн иштеп отурушат, ошон үчүн ал жердеги булар бардыгына ошолор жооп бериш керек. Карап турупчу. Азыр мен бирок ден соолугу жакшыларга зачем эле алып? Этияттанып эле турайлы, дуа кылып турайлы. Алла таалам ушу вакцинасы жок эле Алла таалам оорудан сактап, ооруларыбызга шифа берсин.